Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге кошоктор тууралуу элдик салттардан баяндайбыз. Кошоктун этимологиясын алып караганда, акка кош деген сөздөн улам келип чыккан. Демек, киши о дүйнөгө кеткенде ошол кишинин ким экендигин, бул дүйнөдө эмне жакшы иш жасады, адамдык сыпаты кандай эле жоктоп айта турган негизги ыр десек болот. Изилдөөдөн улам байкасак, түштүк кошокчулардын обону өзүнчө, ал эми түндүк кыргыз элинин айткан кошокторунун обону өзүнчө болуп, экөө кескин түрдө айырмаланып турат. Биз кошоктун канча түрүн өтө жогорку деңгээлде айта билген муундар менен жашап калдык. Көрдүк аларды, катыштык, алардан таалим алдык, үйрөндүк десек болот. Ал эми азыркы күндө ушул кезде абдан белгилүү тарыхый инсандар өтүп кетсе дагы, ушунчалык элди аркасынан ээрчиткен көсөмдөр, азаматтар, эр азаматтар, эл баккан эр азаматтар өтүп кетсе дагы, коша албай мындай мүгдүрөп турабыз да. Бул улуу элдик салтыбыздын деградацияга учурап жатканынын даана көрсөтмөсү. Мен кошокторду атам эрте өтүп кеткен үчүнбү, жүрөгүмө жакын алып эрте үйрөндүм. Себеби бизди азыр ойлоп турсам 25 жашыбыздан кошок айтууга чоң апаларыбыз үйрөтүптүр, даярдаптыр. Кошок эмне экендигин, кандай айтыш керек экендигин, кандай обондотуп айтуу керек экендигин, кайсы сапаттарын кошуу керек экендигин күндөп түндөп биздин чоң апаларыбыз, чоң энелерибиз үйрөтчү. Эл ичинде баланчанын чоң кызы кошуп атат, ортончу кызы кошуп атат деп аңыз кылып айтышаар эле. Мен ушул кошокторду 6 этапка бөлүп карадым. Ал кандай? Бул 6 этапка бөлүп кароомо Алай ханышасы китебин жазып жатканда, ушул Курманжан датка энебиздин Алымбек даткага кошкон кошогунан улам мага ушундай туюм келди. Ушундай классификациялап ажыратууга мындай жол ачылды десем болот. Биринчиси бул угузуу кошогу. Биринчи этаптагы. Угузуу кошокто кыргыз элинде салттуу маданият катары сиңип кеткен, ошол жакындарына кантип угузуу керек. Бул биринчиден комуздун өтө кайгылуу көкөйгестине кыргыз көчүн чертип угузуу унчукпай. Ал эми экинчиси табышмактуу ыр менен айтып угузмай. Ал эми үчүнчүсү кандайдыр бир деңгээлде ага жакындатып отуруп, жакын адамдар курчап отуруп, анан акырындап угузган. Себеби биздин элдеги ушунчалык жакшы салт, эгерде кокустан укса, инсульт, инфаркт болуп калбасын деп ошол адамдын жакындарын аяган. Мен таң калдым, монгол элдери менен дагы биздин салтыбыз өтө окшош экен. Чыңгызхандын тун баласы жоодо өлүп калганда, ошо тегеректе кошо аймакташ жашаган элдер угуза албай, айласы кетип, бука ырчыны дайындаган экен. Бука ырчы белсенип барып, комузун колго алып, кайгылуу күүнү чалып, мынтип ырдап угузган экен. Алтын боолу ак шумкар айга карай сызыптыр. О айханым, бул эмне болуучу, бул сөзүмдү жоручу. Көмүш боолу көк шумкар күндү карай сызыптыр. О айханым, бул эмне болуучу, бул сөзүмдү жоручу дегенде Чыңгызхандын жүрөгү туюп, алтын боолу ак шумкар айга карай сызганы, о шорум, ал менин жоочум болгондур, жоочум өлгөндүр деп кесе сүйлөп дароо түшүнөт экен. Туу түбүндө турарым, тун уулумдан айрылдым деп ушул жоочуну абдан тирек кылып, улуу балам деп өзүнө тирек кылып карманып турганын айтып, өтө жаны кейит. Ошондон улам ал бука ырчыга нааразы болуп, кайдагы жаман сөздү, жаман кабарды угуздуң деп, о кет бука, кеби жаман ит бука, о кет бука деп ырдаган экен. Баягы биздин бука ырчыбызды
ушул мезгилден баштап Кет бука деп аталып, Кет бука деген ат ошондон лакап аты калып калат экен. Кошокту айтууда өтө чоң салттуу жолун улап келаткан жана айта билген биздин Курманжан энебиз болгон. Курманжан энебиз жүрөгү сезип эле жүргөн, акыры бир күн Алымбек Даткага кол салынып шейит болорун ал 4 ирет алып калган экен. Бирок 5-чи ирет баары бир алып баш бербей ошол хандыкка, Кокон хандыгына кетип, ошол жактан набыт болуп келет. Сөөгү келгенде жүрөгү туйган Курманжан эне чыйырчыктын белинде тосуп туруп балдары менен ушунчалык кайраттуулук менен, акылмандуулук менен Алымбек Датканын сөөгү арабага жүктөлүп келатканын көргөндө аябай зейни кейит дагы мынтип кошкон экен. Улуу тоонун боорунан бегим улар болуп учсамбы, уламадан жол сурап, убал бир жанды кыйсамбы? Кара тоонун боорунан карылгач болуп учсамбы, калпалардан жол сурап, о бегим кара бир жанды кыйсамбы? Кыянын жолу буулбайт бегим, эми сендей кылымда сендей туулбайт бегим. Коктунун жолу буулбайт бегим, эми кыргызда сендей туулбайт бегим деп кошконун көрүп, өзүнүн акыл эсин жоготпой, өзүн өтө эмоцияга, кайгыга алдыртпай, акылы менен кошуп жатканын көрүп, элдин баары таң калат. Бул мына ушу биринчи уккандагы кошок. Ал эми экинчи кошокту биз ошо өлүктүн үстүнө барганда учур чак менен айтылган кошокту айтабыз. Изилдөөчү катары мен эмнени байкадым? Ар бир жерде адам өзүнүн дараметине карап кошкон. Бизде салттуу түрдө сакталып калган үлгүлөрүнөн бирөөнү айтайын. Бир ападан жазып алганмын. Ошо өлүктүн үстүнө баргандагы кошогу. Жайылган сууну кечпедим, жаның барда жетпедим, жаның барда мен жетсем, о кургурум, тамызбайт белем оозуңа тамчылатып сууну, укпайт белем сөзүңдү деп кошкон. Булар кээде 4 саптан, кээде 6 саптан айтылып, аягында кадимки жоктоп, созуп оңулдаганы менен айырмаланган. Ал эми 3-чү этабы өлүктү майрам сууга алып, жууп, үйдөн чыгаргандагы кошогу. Бул арсар өткөн чак менен кошулат. Мисалы, айдай бир жаркын жүзүң эми ай тийбес жерде каларбы? Касиеттүү денеңди эми карачын басып каларбы деп. Бул арсар өткөн чак менен ырдалганы өлүк али үйдөн чыгып кете элек. Ошон үчүн ал коштошуу иретинде ырдап аткан учуру. Андан кийин 4-чү бөлүгү өлүктү мүрзөгө коюп кайтканда боз үйдөгү эң жакындары өткөн чак менен кошуп калды. Эми эле мисал келтиргендей, айдай бир жаркын жүзүң эми ай тийбес жерде калдыбы? Касиеттүү денеңди карачын басып калдыбы? Деп мына өткөн чакта ырдап атат. Эми ар бир этапка карап маани берип, ошого карата ырдай билген экен. Бул кошоктордун изин мына ушинтип биз толуктап карадык. Акыркы этабы кошокту жыйынтыктоо иретинде кошкон. Себеби кыркындагы кошокто эми кыргыз өтө акылдуу болгондуктан өлгөндүн артында ыйлап кечке отура бербестен андан ары турмуш тиричилигин улап, кошокту токтотуп, белин бекем бууй тургандыгын мына ошентип кайрат менен кошкон экен. Бул жерине биз мисал келтирип кетсек, дагы деле Курманжан Даткага кайрылабыз. Алымбек Даткага кыркы чыккандагы кошогун айтып жатканда Кудай хан боз үйдүн сыртында отурган экен. Курманжан Датка мынтип кошуптур: оңдоп бир белимди буусамбы бегим, орустан барып кол курап, өчүңдү өзүм куусамбы бегим, кынап бир белди буусамбы бегим, Кытайдан барып кол сурап, о бегим, кунуңду өзүм куусамбы бегим,
кайрадан белим буу Самбыбегим, калмактан барып кол курап, өчүңдү өзүң куу Самбыбегим деп кошкондо Кудайырхан селт этип чочуган экен. О, Кудай урган, бул катын орустан кол сураса, Кытайдан кол сураса, калмактан кол сураса, менин ордомду өрткө айландырып, таза айламды кетире турбайбы деп, ошол кошоктун күчүн, касиетин байкаңыздар. Ошондон чочуп, ал Баткендеги өзүнө мындай качып барып бекинип жашай турган бийик мындай мунарасын курган экен. Менде дайыма мындай ой кетчү. Эмне үчүн Баткендеги Кудайырхандын мунарасы Кокондон алыс турат? Кандай айырмасы бар? Эмне үчүн алыс курган деген менде дайыма суроо түйшөлтчү да. Кийин мен ушул суроонун жандырмагын мен ошо Каракулжалык санжырачы Бөрүбай абадан мен кайра толуктадым десем болот. Себеби Кудайырхан эгерде Кокон хандыгына аламат түшүп, кандайдыр бир кыйынчылык туулса, Баткендеги ошол мунарасына барып, ошол жактан бекинип жашоого ыңгайланышканын кийин билдим. Мунун бардыгын Кудайырхан атайын пландаштырып жасаган экен. Бирок баары бир деле Кудайырхан 1876 жылкы Кокон хандыгынын талкаланган учурунда ал өзүнүн даярдаган мунарасына деле барбай, өлкөдөн 32 арабага ордодогу баалуу байлыктарды, казнаны жүктөп туруп, башка жака качып кетти. Азыркы кезде кошокто айтканда атайын кошокчуларды чакырып айтып калды. Бул дагы биздин улуттук салтыбыздын деградацияга учурагандагы бирден бир күбөсү десек болот. Бирок ошол жалдап келген кошокчу ошол адамга күйгөнчөлүк же ошол адамдын сыпатын билет беле, сыпаттоону айта алат беле. Кошоктор фольклордук чыгармадагы эң кеңири өнүккөн, тараган жанр деп айттык. Бул кызды узатканда дагы акылына саат сөздөрүн айтып кошуп отурган кыргыздар. Бир гана өлкө эмес, жакшылыктарда, тойлордо, кыз узатууда жана чоң маарекелерде дагы кошуп ырдашкан. Дагы бир мисалды айтып кетсек, Манас эпосунда чоң казат окуясында, чоң казатта Алмамбетти, Чубакты, Сыргакты өлтүрүп алат. Мына ушулар Шыпшайдар тарабынан кырылып, атылып өлтүрүлгөндөн кийин Манаска дүйнө аалам көтөргүс оор кайгы басат дагы. Кийин Алмамбеттин сөөгүн алып чыгып Чеш төбөгө коет. Чеш төбөдөн бери таласка ушу Алмамбеттин жоргосуна ушу кара жаап таласка келип ар өлкеге угузат. Биз мындан билебиз, өлүмтүктө бизде эркек кишилер дагы кошо билген. Биз көзүбүз менен көрүп калдык чоң аталарыбыз кандай кошконун. Манастын Алмамбетке жана ошол учурду айтып кошуп турган жери. Ак кула окко учурдум аяш, алтын аяр чок белбоо аяш, Азиз кандын гана жалгызын аяш, Алмамбет шейит кетирдим аяш, канатымдан кайрылдым аяш, караан кылып отурган кан жубактан айрылдым аяш, Азиз кандын жалгызын аяш, о дүйнө мен кетирдим аяш, канатымдан кайрылдым аяш, кан досум Алмамбеттен айрылдым аяш деп угузуп отурат. Анан ошол эле учурда кайра улантат, бир эле мезгилде Алмамбеттен, Чубактан, Сыргактан ажырап калгандыктан ал кайра кошогун Манас мынтип уланткан экен. Мен бейжинди чаптым, кек алдым аяш. Бааласа жанга табылбас аяш, мен сыргагымды жеп алдым аяш. Мен канатым окко жулдурдум аяш, кабыландан айрылып, мен караңгун жанды тындырдым аяш. Мен канатым гана өрткө чалдырдым аяш, кабыландым баарысын, мен каканчынга алдырдым аяш деп зейини кейип турат. Бул учурду көп изилдөөчүлөр Манас эпосу бүтүндөй кошоктордон турат деп да айтышкан. Жок,
эң эле белгилүү жери адам көтөрө алгыс оор кайгыда турган Манастын кошоктору даана байкалат. Калган учурда кадимки эле социалдык турмуш сүрөттөлгөн деп айтсак болот. Ушул эле жерден дагы айтып кетиш керек. Токтогул Сатылганов Сибирден келгенде жалгыз баласы Топчубай өтүп кеткенин, аялы башка турмуш куруп кеткенин Коргоол ырчы мынтип угузган экен Токтогул Сатылгановго. Күлгүндү кийип кирдеткен, күлүктү минип тердеткен, күкүгүң жалгыз Топчубай, о токо күн тийбес сапар жол кеткен деп. Апасы ыйлап отуруп көзү көрбөй калат. Аялы кетип калган болот. Ал эми жалгыз Топчу деген баласы өлүп калган болот. Муну Коргоол Досуев мына ушинтип угузган экен. Манас доорунан берки дагы бир мисалды айтсак, Ормонхандын жакын адамы Төрөкелди картайып калган урагында 4 аялы бар экен. Сынамакчы болуп, мына мен өлдүм дейин, мага арнап кошкула. Кимиңер кандай кошконуңарды тирүүмдө угайын. Өлгөндөн кийин каяктан деп узунунан жатып калат. Өлгөн адамдай болуп. Ошондо биринчи аялы дагы күңк-мүңк этип эле такыр кошокту баштай албайт, коша албайт. Экинчи аялы дагы коша албай коет. Үчүнчү аялы дагы коша албай коет. Кезек 4-чү аялына келет. 4-чү аялына келгенде ушунчалык кайраттуу, өзү дагы сөөк саактуу иштерман аял экен. Бул Олжа катын болгон экен. Олжа катынды түшүнөсүздөр. Кандайдыр бир тартууга келген аял. Анан аны анчейин баалабай мал бактырып койгон экен. Ошол 4-чү Олжа аялына келгенде ал бөйрөгүн таянып туруп: "О төрөм, сен кош дедиң кошоюн, кошпай кантип коеюн? О төрөм, сен элди эзгениңди койбодуң же катынга такыр тойбодуң? Төрөм, бугудан тандап мун алдың, булкулдап сага ыйлабаган соң, ой бултуйтуп туруп неге алдың?" деп. Андан кийин экинчи аялына: "Саяктан тандап мун алдың, салбаалап сага ыйлабаган соң, салпайтып туруп неге алдың?" деп аны дагы жиктеп коет экен. Андан кийин 3-чү аялына айтат экен: "Солтудон тандап мун алдың. Бегим, солкулдап сага ыйлабаган соң, ой солдойтуп буну неге алдың?" деп аны дагы ушинтип критикке чыгарып коет экен. Ошондо өлүмүш болуп жаткан Ормонхан ордунан тура калып: "Атаңдын көрү, ак малымды берип, адалдап, айдап, калың мал берип алган, ак никелеп алган жубайларым кыңк-мыңк этип коша албайт. Көрдүңбү, мен тартууга келген Олжа катыным мени кошо согуп, баарыбызды бириктирип, катарынан согуп ыйлап кошуп атат. Демек менин сөөгүмдү агарта турган, өлгөндө даңазамды чыгартып кошо турган ушул аял турбайбы?" деп сыргага абдан ыраазылыгын билдирет экен. Эшиктен жумушчуларын чакырып: "О, баланча, келгиле бери киргиле, айтар керезим бар" деп. "Мен өлүп калсам, мындай кылгыла дегенден да алысмын. Сыргага бүгүндөн баштап ак үйдү көтөргүлө. Сыргага бүт камылгасын жасап бергиле, баардыгын белендеп бергиле. Мен өлгөндө менин сөөгүмдү агарта турган, менин даңазамды чыгарып кошо турган ушул сырга экен. Мен булардан үмүт этпейм. Булардын оозунан 2 ооз сөздү байлап айта албайт экен, байланыштырып" деп жигиттерине кайрылат экен. Демек тездеп үйткиле деп мындай атайын чыкыртып туруп кайрылат экен. Мына көрдүңүздөрбү, турмушта ушунчалык акыл эс менен акылды пештеп кошкон, акындык менен төгүп кошкондорду, ак жаандай салбаалатып кошкондорду даңазалап келген. Мен дагы андай кошокчулардын бир четин көрүп калдым, таалим алдым. Кимге кандай кошоорун, атасы өлгөндө кандай кошоорун, энеси өлгөндө кандай кошоорун, Кудай сактасын, жаш өлгөн бир туугандары өлүп кетсе кандай кошоорун, булардын баардыгын атайын орду, тартиби бар экен. Мен турмуштан ушуларды изилдедим. Ушуларды айта билүү абзел экен. Анан кийин бир кошокчуну жалдап келип отургузуп коюп айттыруу ал болбогон иш экен. Чындап ыйласа,
сокур көздөн жаш чыгат болуп, ар бир адам өз адамына күйүп кошкондон өтөрү жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер элибизде кошоктор кандай айтылып келгенин, Манас эпосунда Манас чоң казатта жакындарынан айрылганда кантип кошкондорунан маалымат алдыңыздар. Кийинки көрсөтүүгө чейин саламатта болуңуздар.